чемпиондорубуз келип ушу жаштарды колдоп, спортко тарбиялап, спорт менен машык кыла деп үндүп атканына терең ыраазычылык билдиребиз. Азамат мырза, сизге ишиңизге ийгилик. Дагы жетишкендиктерге жетише бериңиз. Өмүрүңүз узун болсун, келечегиңиз кең болсун. Бүгүнкү жыйын катышуучулары жаштар күнүнө карата өтүп жаткан иш-чарага жогорку деңгээлде болду деп бааласак болот. Ушу райондун ичинен биздин мектепти тандап алган Азамат мырзага Алла ыраазы болсун. Ыраазычылык. Жаштар күнкү майрамыңар кут боло берсин. Ишиңерде ийгилик боло берсин. Ошол ишин мындан ары дагы өсө берсин Азамат. Ошол менен катар ушул Талас облусунан чыккан биздин кыргыз күрөшүнүн жеңүүчүсү канча деген мамлекеттерге барып ийгиликти багындырган спортсмен балабызга дагы рахматыбызды айтабыз. Жогорудагы райондун элиндагы маданият жетекчилиги дагы жакшы ойлонуп кетти. Жигиттер, кыздар баарыбыз тең ошого көп болдук. Жылдын мыкты мүдүрү деген наамга жатат. 22 мектептин ичинен биздин мектепти жетектеген мүдүрүбүзгө дагы терең ыраазычылык. Ошого жетүүнүн дагы эң чоң салымы бар. Ушул мектеп курулгандан баштап мунаранын кабак кашын дебизден күнгө иштеп ушул ийгиликке жетти. Ийгилиң кут болсун. Азамат мектептин учурунда эле ушундай дилгир өзүн алып жүргөн Ленин орто мектебинде окуучу. Ошол жерден эле көптөгөн мабыттын иш-чараларына катышып, кандай тренинг болобу, кандай нерселер болобу, ошонун баардыгына ушул Азамат Каработоевду мен ошондой эле учурунда таанычым. Бакай Ата районунда жаштар саясатын колдоп, жаштарды алдыга үндөп жатат. Бул эң сонун иш-чара. Азаматсың дайыма ушинтип жаштарды алдыга үндөө менен эле аман бол, бар бол, ден соолукта бол. Мана сага да ден соолук каалайбыз. Мынакей Кыргызстандын желегин желбиретип атабызсың. Ошол жерде гимн аткарылып, анан кийин желек желбирегенде эле бир өзүнчө биз бул жакта карап турганда эле канчалык бир деңгээлде патриоттук сезимибиз ойгонот да. Мына балдар силер ушул ар бир айтылган сөздү туура кабыл алып туруп, элибиз үчүн, жерибиз үчүн аракет кылсак, баардык нерсе өзүң айткандай максат койсоңор, ошол максатка жете билгенге аракет кылышыбыз керек да. Көптөгөн кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылыктын баардыгын жеңе билгенге аракет кылышыбыз керек. Бар болгула, аман болгула, ишиңерге ийгилик. Анан биздин мектепти тандап алганыңар бул эң сонун сыймык болуп жатат бизге дагы. Эң жакшы ишибиз ийгиликтүү болсун. Мектеп коллективи баардыгыбыз бар бололу, аман бололу. Берген билимдерибиз жугумдуу болсун. Балдарыбыз алга чыгып, силерди тарткан эле ушул жерден канча бир баланын мээсине кирип, ошол канча бир бала силерди бир көңүл туткан мыкты бир инсандар чыксын силерге окшогон, Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты инсандар. Бар болгула, аман болгула. Бүгүнкү кеченин катышуучулары, коноктор жана биздин окуучуларыбыз эң биринчиден баарыңыздарды бүгүн улуттук адабият күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биздин залкарыбыз Чыңгыз Айтматов жана адабияттын чолпон жылдызы Алкын Осмоновдун Айтматовдун туулган күнү, Алкын Осмоновдун бул дүйнөдөн өткөн күнү экен. Баягы искусствону сыйлабаса эч нерсе алдыга жылбайт деп коет. Андыктан биринчи ушул баарыңыздардын адабият күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Экинчиден ушул жерди, ушул кечени уюштуруп берген Азамат Тергеевич бул журналист катары, Бакай Атада көп эле журналист болуп эмгектенип иштеп жүрөсүң. Андан кийин Манас агай, бул сиздин биздин окуучуларга келип кичине да болсо өзүңүздүн иш тажрыйбаңыздан кеп козгоп, маек кылып бергениңиз үчүн рахмат. Окуучуларга мотивация берип, алдыга үндөп, ошолорго биртке да болсо дем бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Андан кийин биздин жетекчибиз жылдын жаратман мүдүрү. Чындап эле жаратман деген сөздүн өзү дагы бир чоң таасири бар. Анткени дегенде ушул мектепке көптөгөн ийгиликтерди жаратып, мугалимдерге дагы, окуучуларга дагы дем берип, иш жүзүндө көп нерсени иштеп келе жатат. Бул наам дагы чек болбосун, мындан ары дагы көптөгөн наамдарды ала беришке тилекдешпиз. Баарыңыздарга чоң рахмат, келип бергениңизге.
абдан сонун иш чара болду. Азамат Каработоевдин ишине ийгилик каалайбыз. Жаштарды жетектеп, жаштардын уюмун жетектеш бул өзү дагы бул түйшүктүү нерсе да. Ушул түйшүктүү нерсенин майын чыгарып аткарганга ошондой татыктуу инсан керек. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан мугалимдер жамааты, сиздерге Алла Таалам өзү ыраазы болсун. Сиздер бар, биз бар экенбиз. Биз дагы сиздердин колуңуздардан билим алып кеткенбиз. Мынакей кайра айланып келип отурабыз. Сиздер жакшы окуучуларды тарбиялагансыздар. Негизи биздин ынтымак айылынын учуу куру эмес да. Бизде Манас мырзадай болгон балбандарыбыз чыккан. Рыскулов Нуржан, Сүйүнбеков Насипжан, мынакей алар дагы көчмөндөр оюнун утушуп, Казанга чейин барып күрөшүп келишкен. Ансыгарындай биздин учуубуз кур эмес, ынтымак айылынан Кудай буйруса келечекте дагы ушул агайыңардай болгон жакшы балбандар чыгат деген үмүттөбүз. Биздин жигиттерибиз Кудай буйруса силерге Алла Таалам күч кубат берсин. Ушул агайыңарды, Соотбек агайды, бул Нуржигит агайыңарды угуп, жакшы тренировка кылсаңар эле, буйруса силер дагы результат көргөзөсүңөр. Өзүңөрдөн, аракетиңерден жараша да. Ансыгарындай аракет кылгыла, эмгектенгиле. Анан бүгүнкү иш чараны мындай бир жакшы деңгээлде болду. Себеби бүгүн бизде кош майрам экен. Мынакей жаштардын жетекчиси келип ушундай жакшы иш чара болуп атат. Анын үстүндө биздин чыгармачылыгы көп, эң дүйнө жүзүнө таанымал болгон Чыңгыз атабыздын туулган күнү экен, адабият күнү экен. Абдан сонун күндөр болуп атат да. Негизи ушундай иш чаралар көп болсун. Анан жаштарга байланыштуу болуп аткандан кийин жаштар өнүгүп өсө берсин. Ийгилик каалайбыз баарыңыздарга. Бекбол Чекпаев деген агайыбыз мүдүр болуп иштеген ушул мектепте. Бизде сол каалайбыз агайыбызга. Анан баягы турмуш тагдыр, баягы жашоо ак-кара аралашуу. Анан ушундай сыноо бергенде баягы ушул жерде аксакал көрсөтүп биздин акелер, эжелер жаш деп туруп ушул мына эжебизге чоң жооптуу ишти берген экен. Мен билгенде бул мектеп дубал эл болчу. 10 жылдай созулду курулушу. Анан ошол депутат деген эмне деген суроо бар да. Жакшы Руслан деген акеңер тааныйсыңарбы? Ошол акеңер ушул мектептин курулушуна аябай себепкер болду да. Өкмөт башчысына чакырып келип, бул жака Акылбек Жапаровду. Анан жергиликтүү кеңештин депутаты деген бар. Жогорку кеңеш менен бирдей эле статусу бар. Болгон аты айткандай жергиликтүү майындагы маселенин баарын чечет. Ошол депутаттар күчтүү болсо, силердин жашаган мектебиңер, тротуарыңар, жолуңар баардыгы жакшы болот. Мен жол салабы деп түшүнүп калышыңар мүмкүн, андай эмес. Мына ушул жерге келип силердин суроо жообуңарды угуп, эмне түшүнөт окуучуларды, жаштарды деп ошол депутаттар келет да ушул жерге. Анан мынакей ошол Рустам агай сыяктуу эжеңер бар, депутат эжеңер. Ошолор таанып билип жүргүлө, анан пайдалангыла, колдонгула да. Мен ушуну айтат элем. Ар дайым ушундай жаш муундарды колдоп, колдоо көрсөтүп, мейли спорттон болсун, мейли билим тармагынан болсун, өзүңүздөр төмөндөгүдөй айтып өткөндөгүдөй эле биздин мектептин желеги республикага таанылган. Спорт боюнча дагы, билим боюнча дагы мен бул мектеп менен сыймыктан алам. Анткени мен дагы да айтам, мен аркамда күчтүү команда бар, күчтүү окуучулар бар. Буйруса сиздердин эмгегиңиздерди, сиздердин ишеничиңиздерди актап, бул сыймык алуу адамдан бул дагы да болсо мугалимге, дагы да болсо ошол инсанга иштешине түрткү болот. Бу менен биз алдык болду деп отуруп калбайбыз. Колубуздан келишинче мен дагы өзүм Руслан агайыбыз айткандагыдай ушул мектепте окуп бүткөм. Менин бир эле позициям биз көрбөгөн нерсени ушул биздин айылыбыздын келечеги көрсө экен деген үмүт тилекте ушунча иштин баарын жасадым деп айта алам. Анан буйруса биздин дагы аркабыздан биздин ишибизди улантып кете турган окуучуларыбыз, эр азаматтарыбыз чыгат. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы да бир жолу мындай иш чараларды көп уюштуруп, бизди колдоп, коштоп турсаңыздар, буйруса ар дайым мекен үчүн, айыл үчүн, мектеп үчүн кызмат кылганга даярбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат.